Бул кийимдер деген мынчалык талкууга салбаш керек эле, мен түшүнбөдүм эмнеге. Сен деген душман болуп, кыргыздын када салтына каршы чыктың, диверсия дейт, кээ бирөө окно авертона дейт. Өлкө башчылары борсок менен бал жеп атат, каймак жеп атат, чач түшүм, ар кандай нерселер бар да. Анан биз ошонун баарын алдын алдык да. Кээ бирөө аябай сонун экен деп, мындай сонун көрүнөт экен деп баягы мактагандар да болду да. Азыр көчөдө аялдар жүрүп калды, сүйлөгөн аялдар болду. Тең укуктуулук деп калдык да. Өлкө башчылары кандай маселени талкуулап, мамлекет үчүн кандай иштерди кол коюлду, ушул нерсени талкуулап 3 күн бою биздин кийим талкууга түштү. Эмнегедир кийим талкууга түштү. Биз өзүбүз мындай жылмайып эле койдук. Өлкө башчыларынын тозуп жүргөн кийимдерди мен бүт изилдеп чыктым, көрдүм. Анан туура эмес экен да. Саламатсыздарбы, Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто өзгөчө айым дүйнөлүк көчмөндөр модасы фестивалынын негиздөөчүсү Назира Бегим айым келип отурат. Саламатсызбы, Назира айым? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Фестивалды жакшы өткөрүп келип алдыңызбы? Көрдүк. Сизге ошол биринчи эле суроону буга чейинки жакынкы күндө болуп өткөн фестиваль туурасында берейин дедим. Ушул 3-чү жолку өткөрүлүшү, 3-чү жылдагы. Ушул 3-чү жолку өткөрүлүштө фестивалдын сизди абдан бир толкунданткан бир өзгөчөлүктөр болдубу? Мен абдан кубанычтамын. Өзүңүздөрдүн редакцияңыздарга чакырып, ушундай маек курулуп атканына. Эми бул долбоор баягы ар бир айымдарда өзгөчө бир кыял болот го. Кичинекей чактан бери келаткан долбоор да. Кичинекей чагыбызда баягы телевизорлорду көрүп, сулуу кийим, мындай сулуу айымдарды көрүп, кооз кийимдерди көрүп, баарыбыз эле кыялданабыз да. Мен дагы чоңойгондо ушундай кийинсем, ушинтип кызыл килемдин үстүнөн бассам деген сыяктуучу. Анан ошол кыялдар акыры топтолуп келип, убакыт өткөн сайын бир чоң максатка айланат экен. Мен мектептеги кезимден бери эле ушу мен ар бир кыялымды мен бир гана ичимден кыял гана кылып батырбастан, мен аны айтканга дагы мындай бир ата-энем жакшы бир түрткү берген да. Ошол кыялдарымды айтууга, ошол айтып атканда мен ата-энем мени көңүл бөлүп, угуп, демек буга ошо кыялдарын ишке ашырганга, алгачкы кадамдарга мондой кылыш керек экен деп ошолорго жол салып берген да. Мисалы, ал кезде айылдарда билесиздер да, азыр глянец журналдары деп коет го, мода журналдары жок. Менин апам атай шаарга барып, жума сайын 2-3 түрдөгү журналды ушу жума сайын мага алып келип берет эле. Мен ошолорду окуучумун, көрчүмүн, отуруп алып кийимдерди акырындык менен тигип, андан сырткары менин чоң анем менен тайынем өзлөрү уз чебер болгондуктан кичинекей чагыман аралашып жүрдүм. Кандай жасалат, ушул баягы кыргыздын улуттуу салттуу бир үрп адаты сакталып калган баалуулуктар. Ошол менен апам өзү дагы саймачы эле. Өзү мени аябай күн сайын кооз кийинткенди жакшы көрчү да. Анан биздин айылдагылар күлүп калчу, ушу Назиранын баягы бир күндө бир кийим окшошпойт депчи. Ошентип чоңоюп студенттик кез келди. Студенттик кезде дагы ушул дизайнерлик факультетте иштеген мен курсташтарым, досторум, курбуларымдын дипломдук иштерине, баягы сүрөттөрүн тартып, кийимдерин кийип, мектепте, университетте өтө активдүү болуп, бир канча иштерди кылып калдык. Анан кийин турмуш өзүнүн угу менен өтө берткен ортодо тыныгуу болуп калды дагы. Анан жашоонун өйдөй ылдыйынан өткөндөн кийин мен ушу кыялдарыма кайрадан кайрылып келдим да. Себеби жашоодо баягы жасай албай турган эч нерсе жок экенин түшүндүм. Анан эмне үчүн мен ушул жан дүйнөмдө турган нерсени, кичинекей чагыман багып келген нерсемди мен ишке ашыра албайм деп, мен ушул кыялдарымды кайра ойготуп, максат катары көрүп, мен ушуну иш катары айландырып алдым. Башында өтө оор болду. 2016-жылы толук кандуу кирише баштадым дагы. 2019-жылы ишке ашкан долбоор. 2020-да өткөрө албадык, баягы себеби баарыбызга белгилүү пандемия болуп калган эле. Ооба, 2019-жылы алгачкы өткөргөндө мен эч кимди тааныбай 17 өлкөдөн конокту чакырып, интернеттен эле таап алып, өзүм эле чакырган элем. Баягы тил билсең дагы жакшы экен да. Жөн эле интернеттен таап алып эле ушундай болот, келгилечи, көргүлөчү деп. Мен орусча тилин жакшы билем, англис тилин мен аябай жакшы көргөн тилим, кыргызча да эле сайрайм ал тилди. Түрк тилин анча билем, кичине, анан француз тилин азыр үйрөнүп аткан убагым да. Аябай үлгү алчу айым экенсиз. Рахмат чоң. Анан негизи тил үйрөнүү дагы баягы мен да кыялдарым эле. Көп тил билсең, көп тил билесиң дегендей. Бул да өзүнчө бир рахат экен, көп тилде сүйлөгөн адамдар мененчи. Себеби көп нерсесин билесиң.
Анан ошентип жүрүп 17 мамлекеттен коноктор чакырып өтө чоң деңгээлде өзүм эле чакырып алгам. Эч бир колдоом жок. Колдоо анан финанстык каражат жок, колдоо жок, бир сомум жок. Жөн эле чакырып алып, мен ушул долбоорду өткөрөм деп дүрбөтүп алгам элдин баарынча. Баягы ойчул, ойлонгончо тобокелчил кырашат дегендей болгон экенсиз да? Жөн эле мындай, орусча айтканда, я тупо начала делать дегендей да. Анан кийин ушул аянтта 6 күндүк чоң жарманка өттү. Эл аралык деңгээлде өтө укмуш болду. Анан көл жээгинде 2 күндүк өткөрдүк. Ошол убакта баягы жанымда колдоп жүргөн жөнөкөй эле ага эжейлерим жүрдү. Эч бир баягы сен мага монтип бер, мен сага монтип берем деген сөз болгон жок. Ошол убакта алгачкы кадамымды колдогон мен ага эжейлериме азыр дагы чоң ыраазычылык билдирем. Анан негизи ушул иштин баягы алдыга жүрүп кетип мен эчтеке нерсеге карабай жасаганым 2019-жылы менин жашоомдо чоң бир окуя болду. Бурулуш мен атамды жоготуп алдым да. Анан ошол нерсени мен чыгарышым керек болду да бир нерсе менен. Себеби атамды жоготуп алганда мен Индияда болуп калып, мен акыркы сапарга узатууга да келе албай калгам. Анан бук болуп баягында калып калган да. Мен эмне кылам деп аябай кыйналып жүрдүм, стресске калдым. Анан жок, мен ушул долбоорду чыгарып, бир ушул эмоциямды чыгарып алайынчы деп мен ушул долбоорду жасагам, атама арнап. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө 50дөн ашык мамлекет менен кызматташып, бул долбоор эл аралык деңгээлде мыкты сыйлыктарга татып, өтө күчтүү бир гана Азия өлкөлөрүндө эмес, Европа өлкөлөрүндө дагы өтө күчтүү бир аянтчага айланды. Жакшы озго алынып баштады. Анан баягы ишиң алга жылып, жакшы бир нерсе болуп атканда токтоп калбайсың да. Мен жасадым, тиягым болбой калды, бул жерим болбой калды. Катачылык кетет ар бир уюштуруу ишинде, бирок мен ошол каталардын үстүндө ар дайым иштегенге аракет кылам дагы, экинчи кайталабаганга аракет кылып, биз жасап келатабыз. Кудайга шүгүр, бүгүн биз менен иштешкен адамдарда, биздин айланабызда жүргөн ошо уюштуруу комитетинде мындай бир чоң глобалдуу маселелер, таарынычтар же болбосо нааразычылыктар болгон жок. Жасап келатабыз биргеликте. Мен аябай сүйүнөм. Менин тегерегимде 2-3 эле адам бар, жаш балдар. Ошол келгиле ушул долбоорду баштайбыз дагы. Анан кийин кыйынчылыкта дагы жакшылык, ачка калабызбы, ток калабызбы, ушул долбоорду бутуна тургузуп, кийин бир ушул долбоорду сыртында мынтип карап, бир рахат алган бир мезгилге жетели деп буюрса биз эр шаркак жасап келаткан учурубуз. Мени аябай таң калтырып атат да, чынын айтсам, ошол өзүңүз эле баягы өзүңүздүн жеке иш аракет менен 17 мамлекеттен киши чакырып туруп, ушундай бир масштабдуу иш чараны баштаганыңызчы. Анан ошол иш чараны баштаар алдында сиз эмнелерге даяр элеңиз? Канча түрлүү коллекцияңыз бар эле? Көрсөтө турган эмнелериңиз бар болчу? Мен 2016 бая башталганда деп атпаймынбы? Ошондо эң биринчи алгачкы показ деп коет, бизде подиумда көрсөтүп, бир эле коллекция менен 25 образда бир эле дизайнерлер менен баштаганбыз. Ошондо 80 эле конок келген болчу да. Анан муну масштабдуу өткөрүш керек деп мен дизайнерлерим менен чогулуп алгач реклама жөнөттүм. Ушундай чоң фестиваль болот, катышпайсыздарбы деп, аттуу баштуу легендага арналган, айланган Кыргыздын кыргыз мода индустриясынын түптөгөн адамдары мени колдошту да, ошол жерде кел, биз сени чыгып берели подиумуңа, жасайлы депчи. Ошондо 17 мамлекет, анан биздин кыргызстандык дизайнерлерди кошуп 47 дизайнер чыккан. 47 дизайнер. 47 дизайнер чыккан. Коллекциялар укмуш чыккан болчу. Анан ошол кезде Маданият маалымат министрлиги баягы колдоо көрсөттү. Министрлик тарабынан колдоо көрсөттү, бирок чоң мындай аябай финансылык жактан эч ким баягы колдогон эмес да. Урушуп, көрбөгөндү көрүп, карыз болуп, укпаганды угатып бүткөн долбоор да. Бирок ошол биринчи кадамым мага азыркыга чейин дем күч берет. Себеби эч нерсени билбей туруп ошондой кадамга баруу мен өзүм таң калып калгам да. Себеби анан балким Раматылык атам тирүү болгондо айтмактыр, көп айтат эле да, сен эркек болуп калсаң болмок, мен үй бүлөдө улуусумун да. Анан баатыр мүнөзсүң депчи. Анан биздин тукумда дагы өтө баатырлар өтө бар болгон экен, баягы Кыргыздын тарыхында да тарыхын жараткан инсандар болгон экен. Анан мен ошол мүнөзүм менен эле Жылаңач баатыр деген атка конуп эле, андай эчтекени карабай эле кете бердим да. Анан ушул мүнөзүм мен өзүмө да жагат. Көп сөздөр сүйлөндү, көп сындар айтылды, колуңан келбейт деген нерселер болду, жасай албайсың, токтот, сен сынып каласың деген нерселер болду. Бирок мен эч бир ушундай бир сын пикирге көңүл бөлбөдүм, бөлгүм да келбеди, себеби ал дагы өзүнчө энергияны, дем күчтү алат экен. Анан
баштаган ишти аягына чыгыш керек деген мен өзүмдүн жашоодо чоң максатым бар. Мен кичинекей чагымдан бери апам да айтып берет, ушу өжөрлүгүң калбады, ушул нерсе сага аябай чоң түрткү берди депчи. Мен кичинекей чагымдан бери мен ушул кийимди кийем десем, мен ата энемди уктатпай ата ошол кийимди алдырып кийише элем да. Мен ушуну жейм десем, мен жей турган, азыр ушул мүнөзүм кызымда бар. Мен таң кала берем да, болду токтотчу деп апам күлө берет. Точно сенсиң депчи, ушу сенин кызың, ушул мүнөзүмдү эми билип ал, көрүп ал деп. Бирок ушул өжөрлүк, алдыга умтулуу, эң негизгиси максатты коюп алып, эч нерсеге карабай мен кетем. Себеби менин артымда командам бар. Мени карап аткан, мени көрүп балким түздөлүп аткан бир жакшы муун өсүп келаткандыр да. Анан бул долбоор негизи идеологиясы күчтүү, келечек үчүн улуттук баалуулуктарды жандандыруу, кийүү маданиятын, негизи салт санабызды жаңыртуу, кайрадан тарыхты жаңылануу деген максатта коюлгандан кийин мен бул нерсеге баш оту менен кирдим жана бул нерсени эч нерсеге карабай мен алдыга умтулуп жасай берем. Жакында 20-21 июлда Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусу болуп өттү. Мындайынан алып карасаң аябагандай бул чоң иш-чара, бирок ошонун ортосунда ошол социалдык тармактарда 3 күн бою сиздердин команда даярдаган кыздардын кийимдери аябай чоң талкуу болуп атты. 3 күн бою ошол актуалдуулугун жоготпой соц тармактарда кызуу талкуу болду да. Анан ушул жасаган формалар тууралуу сурайын дегем. Кандай максатта ошол кыздарга ушундай бир өзгөчө баш кийимди, өзгөчө кийимдерди кандай максатта тигип кийгиздиңиздер эле, кимдер менен макулдашылды эле, ар бир баягы кийимдин өзүнүн идеясы болот, максаты болот дегендей, ушул жөнүндө бир жакшы айтып бербесеңиз болбой калды да. Ооба, алдыда болгон чоң форумда мындай аябай бир чоң талкуу болуп кетти. Себеби бул кийимдер деген мынчалык талкууга салбаш керек эле, мен түшүнбөдүм эмнеге. Себеби бул биздин кыргыздын күнүмдүк кийиминде деле, мындай иш-чараларда деле кийилип жүргөн кийимдер да. Биз болгону кыздарды алмаштырдык дагы, бир башкача концепцияда берип койдук. Бул өзү атай протокол бар, ошолор менен мындай макулдашылган иште. Мен эң башты кылып эле алып барып кийгиз салып чыгарган жокмун, себеби мен ал жака дагы макулдашылмайын эч бир чымында уча албайт дегендей да. Өлкө башчыларынын тозуп жүргөн кийимдерди мен бүт изилдеп чыктым, көрдүм. Анан туура эмес экен да. Себеби баягы ошо кыздардын кийип чыккан кийимдери, кыздардын өзлөрү дагы мындай чоң статусту берген жок да. Балким ошого байланыштуу мурда кийин талкуу жараткан эмес бул нерсечи. Анан кыздардын кийимдери ошол кездеги шөкүл экен да. Анан тем более казактардын стилине арналган. Бул казактардын стили да, кыргыздагындай кийген эмес. Анан тойдун шөкүлөнү казактардын стили. Ошол тозуп алган кыздардын шөкүлөсүнүн стили казактардыкы да, кыргызга тиешелүү эмес ал нерсе. Кыргыздын шөкүлөсү өзүнчө стилде. Кыргыздын шөкүлөсү бир канча түрү бар, мындай эмес болгон да. Ал эми ошол кыздардын мурун кийин тозуп жүргөнү бул тойдун, кыз uzatуунун стили, анан артисттердин, сахнанын стилинде, тем более казактардын стилинде жасалган шөкүлөлөр. Мен ошолорду түшүндүрүп айттым. Бул ушундай стиль экен. Бул бизге туура келбейт. Кыргыз болгон соң кыргыздын кел эле жакшы аял затынын бийиктигин көрсөтүп алалы ошол жерден, сулуулугун көрсөтүп алалы ошол жерден, ыймандуулугун жакшынакай бир өзгөчө деңгээл, бийик деңгээлде көрсөтүп алалычы деп мен ушул кийимдерди сунуштадым. Бул кийимдерди бир гана дизайнерге тиешелүү эмес, 3-4 дизайнердин эмгегин биз коллаборация деп коебуз, айкалыштырып бердик да. Мисалы, чапаны бир дизайнердики, көйнөгү башканыкы, жоолугу башка дегендей. Эң көп чуу жараткан бул жоолук болду. Муну деген көбү тюрбан деди, чалма деди, ар кандай нерсеге салыштырып, кээ бири шылдыңдагандар болду, кээ бири катуу айткандар болду, кээ бири аябай сонун экен деп, мындай сонун көрүнөт экен деп баягы мактагандар да болду да. Бул өтө идеалдуу образ деп мен айта алам. Себеби биздин кыздардын кийингенинен баштап мен жана гүл сунуп атканда, борсок сунуп атканда, мурунку кийинки кийимдерине салыштырсам өтө баягы прозрачный көрүнөт го, баягы денеси көрүнүп калган кийимдер болуптур да мурда кийинкичи. Анан кыз заты да тойдо кийген кийимдер, сахнада ырчылар кийип жүргөн кийимдер ошол эле образдар экен. Анан жеңдери да мындай узун ушундай экен да. А мен бул кыздардыкын ыңгайлуу болсун,
баягы өлкө башчыларын тосуп атканда биякта аскер кызматкерлери бар, жан сакчылар бар, операторлор бар, өтө көп экен. Ошондо кыздар баягы бойлору да шыңа бойлуу сулуу кыздарды тандадык. Анан кыздардын дагы сулуулугу да чоң чуу жаратып койду. Ошол нерселерди берип атканда ушундай бир ыңгайлуу болсун деп баардык шартты алып бердик. Өтө ыймандуу мындай өңдөрү дагы айкалышкан болду. Жоолуктар дагы кадимки эле кыргыз айымынын күнүмдүк жашоосунда салынып жүргөн жоолугун биз башкача өңүттө берип койдук. Ошол эле биздин элечек ошондой оролот. Элдер баягы көнүп калышканда элечекти мындай бир жалпак оролот деген тарыхка кайрыла келгенде илгерки биздин кыргыз салттуу маданиятын кийимдерди изилдеген бир китептерге такалсак ошондой оролгон да. Бул эч кандай Африканын же арабтардын же башка бир мамлекеттин чалмасын биз алып келип башына кийизген жокпуз. Кадимки эле кыргыз оюлар түшүрүлгөн, илгерки унутта калган туш кийиздердин кескиленип калган баягы кусоктору калып калган да, ошолорду атайын жерде калбасын. Бул дагы тайыны чоң энелерибиздин эмгеги, колго баягы саймалары ушуну баш кийимге кылалычы деп жоолукка ороп туруп, анан жакшынакай өңүттө берип койдук. Кыздарыбыз да жарашыктуу чыкты. Жаңылануу көп кишини чочутат, көп кишини баягы ойго салат, көп кишиге рахат тартуулайт. Ар кандай эми коомубуз ар кандай да ар бир адамдын пикирине киришип, ар кимге сөз айта албайбыз. Болгону балким катачылык кетсе биз аны кабыл алып туралаганга аракет кылабыз. Эгерде биз ушунчалык ушул индустрияны, ушул кийим тарыхын, маданиятын изилдеп жүргөн адамдар эгерде биз ушул туура деп эсептесек, демек биздин да ой менен, биздин жасаган ишибиз менен да коомчулукта эсептеш керек. Демек биз ушул чөйрөдө жүрөбүз, а булардын билгени бар. Демек бизде ушундай нерсе болгон экен да, чыгарган, эгерде чыгарса, эгерде мурдагы нерсени чыгарбаса, демек ал туура эмес келет экен да деп коомчулукта талкуулардын алдында алар дагы ойлонуш керек да, сара эсеп салыш керек. Ошол себептен биз бул нерсени бердик. Жаңылык жаратты. Тилекке каршы өлкө башчылары кандай маселени талкуулап, мамлекет үчүн кандай иштерди кол коюлду, ушул нерсени талкуулап 3 күн бою биздин кийим талкууга түштү. Эмнегедир кийим талкууга түштү. Биз өзүбүз мындай жылмайып эле койдук дагы, алдыга кете бердик. Себеби алдыда жасай турган иштерибиз көп эле. Ошол себептен мындай көп көңүл бөлгөн жокпуз ал нерселерге. Коомдук талкуу боло берет. Миң алдыга чыккан күндө дагы болот, миң артка кеткен күндө дагы болот. 100% адамдардын баарына жага албайсың. Болгону биз кыргыздын сулуулугун көрсөтүп бере алдык. Бир гана жоолук менен мен ойлойм кыргыздын дагы айымдарынын көп көйгөйүн дагы көтөрө кеттик. Кадимки эле элечек менен жоолуктун ортосунан чыккан бир жаңы ойлоп табылган баш кийим окшойт, Биз ушу кийимдерди мен өзүм дагы көп кийем, өзүмдүн 5 түрлүү элечегим бар. Баягы канчалык кыргызда 40 болсо 40 түрлүү элечек болгон экен да. Анан көбү мындай күнүмдүк жашоого ыңгайсыз да. Анан мага аябай көп каттар келет да. Ушул элечектерди биздин күнүмдүк жашоого ыңгайлаштырып жасап бербейсиңерби деген суроолор көп. Анан биз ошол нерсени ыңгайлаштырып көрсөтүп койдук. Жөнөкөй эле нерсе, кадимки эле колуңуздагы бар жоолукту сиз ушундай кылып ороп, жакшынакай кылып чыксаңыз болот деген сунушту да көрсөтө алдык да. Көп нерсени айтып атпайм. Ушул бир жоолук менен, бир кийим менен биз көп көйгөйдү эмете кеттик, көрсөтө алдык, чече кеттик десем болот. Анан ошол суроо бергендер эле мага айтып атат да, сен деген душман болуп, кыргыздын када салтына каршы чыктың, диверсия дейт, кээ бирөө окно Авертона дейт. Анан мен аябай күлкүм келди да, бул кандай чүпүрөк эле окно Авертона болуп калсын. Бул кандай диверсия болуп калсын. Анан ошолордун баары эч бир ушул кийимдерден, тарыхынан, негизи эле кандай болуш керек, салттуу кийимби, улуттук кийимби, этникалык кийимби, булардын өзүнүн айырмасы бар да. Салттуу, этника, улуттук кийимдердин өзүнүн айырмасы бар. Ушул айырманы билбегендер дагы бар да. Анан ошол адамдар, түшүнбөгөн адамдар эле сүйлөй беришти да. Ал эми бул чөйрөнү түшүнбөгөн адамдардын пикири, ачык айтсам, мен үчүн мындай эч кандай бир пикир дагы жарата албайт. Эгерде ушул чөйрөдө жүрүп, аттуу баштуу адамдар айтса, мен бир жеринен бир нерсе кетирип койгон окшойм деп изилденишим мүмкүн. А эгерде эч бир маалыматы жок адамдар пикирин айтып атканда, кечирип койгула, мен ал нерсеге даже көңүл да бөлбөйм да. Алар билбейт. Билбейсиңер, мен айттым, келгиле, талкуу кылалы. Мен отуруп берип, ар бир элечектин, баш кийимдин, кыргыз аялынын баш кийимин, жоолук, жөнөкөй жоолуктан баштап көрсөтүп берейин. Анан ошондо айткыла. Келген жок эч ким. Анан эч кандай мындай жыйынтык бул нерсени
жүрбан, анан чалма деп атай бериш. Ар ким өзү каалагандай атай берсин, бирок бул кадимки эле кыргыздын саймасы түшүрүлгөн жолук. Биз жакшынакай ороп бердик. Күнүмдүк жашоодо кие аласыздар. Элечек менен жолуктун ортосунан чыккан. Ооба, жеңил эле бир варианты. Жөнөкөй эле бир варианты болду. Турмуштакка ыңгайлуу. Себеби жана айтып атпаймынбы, биз тозуп атканда деген чачты өрүп, илгери чыгыптыр да, чачтарын өрүп чыгыптыр. А тиякта өлкө башчылары борсок менен бал жеп атат, каймак жеп атат, чач түшүү, ар кандай нерселер бар да. Анан биз ошонун баарын алдын алдык да, келе чачты жакшынакай кылып алып койгулу. Кыздардын сулуулугун да көрсөтөлү, моюндарын узун кылып, ак кум, биздин кыргызда ушундай айымдар бар экен. Эле бир ак кум моюн кыздар экен, кыздар. Анан биз ошол жолук менен биз айтып атпаймынбы, көп нерсени көрсөтө алдык. Чачтары да түшүп жүдөгөн жок. Жанакындай самсалаган темир-семирлер да түшкөн жок. Тем более билесиздер, азыр пандемиядан кийин ар бир детальга көңүл бөлүнүп калган. Анан ошол ашыкча нерселерден алыс болдук дагы, биз жөнөкөй татынакай нерсени берип койдук. Ашыкча сайма менен дагы кийимдерди берген жокпуз. Жөнөкөй эле кыргыздын эзелтеден бери колдонуп келаткан материалы бар, велвет. Ошонун үстүнө эле жакшынакай жөнөкөй түшүрүлгөн сайма, уйма чийме менен жолукту берип койдук, болду. Биз эч кандай диверсия да кылган жокпуз. Тарыхка, маданиятка, каада салтка каршы күрөшүп, бир эл душманы дагы болгон жокпуз да. Биз жөнөкөй эле кыргыздын сулуулугун көрсөтүп койдук. Урматтуу Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто ар тараптуу өзгөчө айым, бир гана чыгармачылыгы эмес, андан тышкары өзүнүн коомчулуктагы умуктуу ойлору менен дагы белгилүү болгон Назира Бегим айым болду. Алыстабай туруңуздар, азыр Назира Бегим айымдын ошол кыргыз элине, жерине болгон жакшынакай каалоо тилектерин угалы. Улутумду, маданиятымды, каада салтымды өтө жакшы көргөн аялмын. Мен сүйөм кыргыз мамлекетин. Мен кыргыздын ар бир жаранын жакшы көрөм да. Доспу, душманбы, тааныймбы, тааныбаймынбы, мен баардыгына жакшылык гана тилейм. Жана ар дайым ушу айтып жүрөм, келе бири-бирибизге жакшылык гана тилеличи, жакшылык тилесек көп нерсеге жетишебиз депчи. Андыктан мен албетте Кыргызстан дагы өнүгүү жолунда, бизде алдыда балким биз билбеген да көп сыноолор бардыр. Ошол нерсени кыргызды кыргыз кылып жараткан, кыргызды кыргыз кылып калтырган биздин ата-бабаларыбыздай курч мүнөздүү, сабырдуулук, тилектештик, ынтымак менен бирге туруп, мыкты келечекти тарбиялап, баягы күчтүү бир тарыхты дагы, жаңы тарыхты жараталы. Демек, мен дени сак коом каалайм, ар бир кыргызыма ден соолук, ыйман, сабырдуулук, жакшылык. Анан ушу эң негизгиси, мен бир нерсе ойлондурат да, биз азыр ортодо ушу чаржайыт жашоодо, тилекке каршы кыргыздарды акыркы 5 жыл ичинде чаржайыт жашоо болуп кетти. Биз 2 муунубузду жоготуп койдук да. 2 муун бул 100 жылдык тарыхыбыз да. Ушул муундарыбызды такыр эле кеч болуп кала электе жакшы тарбиялап алалы, тарыхыбызды жаңыртып алалы. Ушул 2 муунубузду жакшы күчтүү кылып тарбиялап алалы, кеч боло элек кыргыздын каада салтын, өрнөгүн, баалуулуктарын сиңире берели. Ар дайым жакшылыкта гана жүрөлү. Себеби ар бир жакшы ой жакшы максаттарга алып келет, жакшы тилектерге алып келет, жакшы иштерге алып келет.